Эң мыкты адис болуу үчүн бир эреже бар. Бул эреже ИПЧ деп аталат. ИПЧ. Эмне десе, мисал үчүн бул жигит архитектор болду, архитектор. Мисал үчүн ушул бир жаат дейт, архитектура. Туурабы? Мына мисал үчүн. Ушунун ичине кирдиң сен. Сен булдун ичинде могу эрежени колдонушуң керек болот. Эң мыкты адис болуу үчүн, эң мыкты адис. Биринчиси бул изилдөө. Изилдөө. Ошол тармакты изилдейсиң. Түшүндүңбү? Не изилдейсиң? Эмне үчүн изилдейсиң? Эмне табуу үчүн? Муну табуу үчүн. Проблема табуу үчүн. Түшүндүңбү? Проблема табуу үчүн изилдейсиң. Ошол жааттын ичинде кандай проблема бар? Түшүндүңбү? Биринчи таптыңбы? Демек проблеманын бардыгын таптыңбы? Эми эмне берет экен? Азамат. Чечим чыгарабыз. Эми ошол проблеманын биз чечимини берсек, чечим берсек, анан биз ошондо эмне алабыз? Акча алабыз. Бүгүнкү күндө мисал үчүн айталы, бул жакта имаратта мисал үчүн суу бир жерден атылып кетти. Проблема пайда болду. Туурабы? Проблема пайда болду. Демек, биринчи мен келем дагы мен сантехникмин мисал үчүн. Изилдейм. Мунун ичинде эмне кандай проблема бар? Эмнени табам? Проблеманы табам. Проблеманы чечем дагы эмне алам? Акча алам. Туурабы? Мына мисал үчүн бүгүнкү күндө бизнесмен болдуңар, дагы ушул эле эрежени колдоносуңар. Эмне экен? Биринчи изилдейсиңер ошол жаатты. Кандай көйгөйлөр бар? Эмне жетишпейт? Мисал үчүн мен өзүм изилдегем да, мисал үчүн. Россияда мигрант болуп жүргөн кезде мигранттарга эмне жетишпейт? Россиядагы мигранттарга эмне жетишпейт мисал үчүн? Кой? Көчө проблема газ жетишпейт. Айта бер, токтор. Мигранттарга бүгүнкү күндө тил жетишпейт да, көп орусча билбейт. Мен мисал үчүн изилдедим ошол тармакта, эмне жетишпейт? Изилдедим. Проблема таптым. Проблема эмнеде? Проблема мигранттар орусча түшүнөт. Бирок ичиндеги нерсе кыргызча сүйлөмдөрдү орусча айта албайт. Ошо проблеманы эметтим дагы, изилдеп туруп проблеманы таап, ага чечим бердим. Китеп жаздым мисал үчүнчү. Мына андан кийин бүгүнкү күндө ушул проблеманын чечимин тапкандыгым үчүн ал мага акча алып келип атат. Түшүнөбү? Демек, проблеманы изилдөө, андан кийин проблеманы табабыз, ага чечим беребиз.